Мен Жапаров Айдай 9 класстын окуучусумун. Жаш кезимден эле сүрөт тартууга кызыкчумун. Болжол менен 3 жашымдан сүрөт тарта баштагам. Көп жаш кезинде тарткан сүрөттөрүм азыр чогулуп турат. Папкаларга, файлдарга салып коем. Жакшы окуган окуучулардын катарына кирем. Бул талант апамдан да, атамдан да өткөн эмес. Бул тубаса талант. Сүрөт тартканга аябай кызыгам. Негедир сүрөт тартканда ошо кандайдыр бир рахат алам да. Көбүнчө гуашь, краска, мел, фломастер, карандаш ушулар менен көп колдоном. Бирок эң жакшы көргөн нерсем бул ошо кара ручка. Кара ручканын сүрөтүн более бир четкийраак, чакнакай, реалистичный көрүнөт. Мен эң жакшы көргөн хоббим бул ошо сүрөт тартуу, рисование. Мен редко фантазия менен тартам. Мен көбүнчө ошол окшоштуруп тартканга кызыгам да. Мисалы бир сүрөттү көрдүмбү, ошону окшоштурганга аракет кылып, дал ошондой сыяктуу тартам. А4 листкеги болсом А3 форматында сүрөттөргө көп тартам. Бир сүрөтүм болжол менен 1,5 саат, же болбосо 2 саат. Эми сүрөт тартканга ошол сүрөтүң кыйыныраак болсо көп убакыт алып калат. Эгерде сүрөтүң оңойраак болсо аз эле убакыт алып калат. Мен эң көп талап калган убакыты ошо 3,5 саат, 3 саат кеткен. Анда мен А3 форматында тарткам. Сүрөттү тартып атканда мен бир кандайдыр бир рахат менен тартам да. Мына настроениям бар кезинде, настроениям жок кезинде тартпайм, себеби сүрөтүм окшошпой калат. Эгерде каалооң жок болуп сүрөт тарта турган болсоң окшошпой калат да, мына мрачный болуп калат. Ошон үчүн каалооң бар кезинде өзүңдү адам нарагынан да болот экен да, каалооң бар болсо сонун чыгат сүрөттөр. Каалооң жок болсо мрачный сүрөтүң анча деле окшошпой келет. Кол өнөрчүлүккө кызыгам. Ошол мектебимде азыр лабораторияда мен ошол азыр жасаган проекттерим турат. Анча-мынча проекттеримди мектептерге алып барам. Мектептерге эстеликке коюп кетем. Үйдө ошол бош кезимде сүрөт тартканды, кол өнөрчүлүк бир нерсе жасаганды, мастерствого кызыгам. Аракет кылсам мындан да жакшы тартып алганыма ишенем.